Эфристалда карай улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстанда статистика боюнча 42 жыл ичинде 87% болжолдуу түрдө окууга тапшыргандар өзүнүн кесиби менен иштебейт. Бул тууралуу элдер жалпы эмне деген ойдо, эмне үчүн жаштар ошол өзү жакшы көрбөгөн, жүрөгү менен жакшы көрбөгөн кесиптерди тандоодо, же болбосо өзүбүздү эмне үчүн сүйбөйбүз, же болбосо кантип сүйүүгө кыймыл-аракеттер жасап ошол нерсеге үйрөнсөк болот. Башка бирөөлөр менен, жубайлар менен, же болбосо жакшы көргөн адамдар менен, туугандар менен, достор менен кандай туура мамиледе болобуз, ал нерсени кандай түздөбүз, же болбосо кандай түшүнсө болот. Дал ошол суроолорго бүгүн биз жооп алууга аракет жасайбыз. Ооба, бүгүн дүйнө жүзүндө 29 март өзүн таануу, өзүнө ишеним арттыруу күнү болуп эсептелинет. Ошонун утурлай эле биздин коногубуз да келип калган учуру психолог, өзүнө ишеним арттыруу боюнча эксперт Айгүл Нурдинова конокто. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен кандайсыз? Жакшы, рахмат. Эң алгач эле эл менен амандашып, саламдашып өзүңүз жөнүндө бир аз айтып өтсөңүз. Баарыңыздарга кутмантаң. Атым Айгүл Нурдинова, психология жаатында 7 жылдан бери буйруса, 43 жылдан бери элдерге жардам берүү менен алектенүүдөмүн. Сон. Психологдор адам баласын көргөндө, башкаларды көргөндө портрет түзүп, кандай адам экенин билип алышат дейт да. Канчалык чындыгы бар дейсизби? Канчалык чындыгы бар. Анан биз кандай көрүндүк кесиптешмек өзү? Мен жакшы эле адаммын дегенсиз. Айлыман кандай адам болду? Жалпы алганда өзү психологдор адамды көрүп туруп эле айтат деген бул жаңылыш ойлор. Чындыгына алганда биз сиздер менен толук эле бетин көрүп туруп эле айтканыбыз туура эмес болуп калат. Ошондуктан сүйлөшкөндөн соң айтсаң жакшыраак болот. Бирок сизге окшоп мага кечке эле мен айтып койчу мен кандай экенимди деп суроолордон тажагандан улам физиогномика деген илим бар. Ошол адамдардын бет түзүлүшү боюнча окуч. Акыры окуп бүттүк. Жалпысын алганда жакшы эле адамсыздар деп айта алам. Байгылар билбей калды. Деги эле психология бөлүмүндө иштеп жүргөндө психологиялык этика деп коет да, өзүнүн бир туугандарына же болбосо жакындарга ал нерсени колдонбоо депчи. Бул нерсени канчалык деңгээлде контролдогонго мүмкүн? Баягы автоматикалык түрдө колдонуп кетиш мүмкүн? Ооба, 100% колдонуш керек. Себеби сен мисалы менин досторум бар, кайын журттан эже сиңдилер болуп калат, же өзүмдүн эле туугандарым болот. Мен мына суроолорумду сен чечип бер дейт да. Чечип бер десе, жок мен чече албайм, себеби сен байыры досумсуң деп. Ага сен как психолог катары жардам бере албай эле жан тартып ийишиң мүмкүн, ага бооруң ачышып кетиши мүмкүн. Сен туура оценка, туура баа бере албай каласың. Ошого байланыштуу бардык деп айтпайм, диплому бар, окууну аяктаган, окуган психологдордун бардыгы бул нерседен акчасын көзүнө карабай, туугандык байланышка карабастан өздөрүнүн башка кесиптештерине аларга жол көрсөтүп коюшат. Демек тааныбаган адамдар менен иштешүү жакшы. Оңураак болот, ооба. Негизи эле психологко азыркы учурда кимдер көбүнчө кайрылат? Албетте аялдар. Бардык эле жерде кыз кишилер, аялдар активдүүрөөк келебиз. Дүйнө жүзү боюнча да биздин саныбыз көп болгондугуна байланыштуу, балким. Бирок кандай дейин десең, эркектердин деле кайрылганы азыр арбындоодо. Себеби жалпысын алганда азыр мени кубандырганы бардыгы акырындап мурда психологко кайрыл десе псих болуп калган, бул жинди да дебестен азыр кайрылса болот экен. Оказывается, 3-4 сеанс менен эле мен өмүр бою башымдагы болуп жүргөн кашаны, челенишип калган жиптерди чечсем болот экен деген ойдо азыр баары эле кайрылышат. Бирок орчундуу бөлүгү бул 20 жаштан баштап 35 жашка чейинки айымдар. Азыр Кыргызстандагы жалпы сизге келген кардарлардын арасынан кайсыл маселе менен көбүрөөк келгендер кездешет? Үй бүлөлүк маселе менен көп кайрылышат, өзүнө ишенбегенчилик менен. Үчүнчүсү бул мындай мен туңгуюкта калдым, эмне кылсам болот, өзүмдү таппай атам дегендер. Депрессия башкача. Ооба. Депрессия деп айтсак болбойт, бул көпчүлүк учурдан бери өзүнө таба албай жүргөн адамдар. Албетте корккон фобиялар менен келишет. Түшүнүктүү. Анан айымдардын дагы басымдуу бөлүгү көп учурда баягы төрөп түшкөндөн кийин, төрөттөн кийинки депрессия деп айтып коюшат. Анан үйдө отуруп калганда өзүнө убакыт таба албай, же бала менен алышып жүрүп стресске кабылган учурлар да көп болот да. Мисалы, ал нерсе эмнеден келиши мүмкүн жана кантип чечсе болот ал маселени? Бул нерсе биздин албетте психологияда бардык нерсе жалпы алганда биздин бала чагыбыздан келет. Себеби биздин азыркы болуп аткан учурубуз бул илгерки күнгө, мурдагы күндөргө байланыштуу. Биздин бардык мурдагы күнүбүздү ээрчип кетерсек, бала жакка барып, ошол жакка такалат.
ошол стрессте отурган айымдар, үйдө отургандар, жөн эле үйдө отургандар же төрөттөн кийинки депрессиядагыларды карап көрсөк, бул алардын негативный установкаларына байланыштуу болот. Көпчүлүк учурда үйдө баланы караганга жетишпейт, же өзүн караганга жетишпейт, же үйгө жетишпейт, анан стресске кабылышат, жиндери келишет, өздөрүнө жакпайт, жетишпей атанбайт, кечке башкалар менен урушуп башташат. Эмнеге андай десең, кичинекей чагында эмне дейт бизге апабыз? Таң атат эле, эртерээк турбайсың, жетишпейсиңби, тиги кошунанын кызы мындай болуп атыптыр, ал баарына жетишип атат, ал муну жасап атат дейт. Отуруп алып өзүңдү өзүң жемелей бересиң. Да, Инстаграмды карасаң, чөтө баардыгы баласы, 10 баласы бар, 5 баласы болсо деле жетишип аткан, иштеп аткан, бизнес кылып аткан, өзүңдү көпчүлүк учурда салыштырмалап атып башкалар менен. Бул биздин өзүбүзгө берген төмөнкү же башкача айтканда низкая самооценкага байланыштуу болот. Өзүңдү жеп отура бересиң. Эгерде ошол низкая самооценканы турмушка чыккычакты эле бүтүрүп койсоң, бардыгы эле сонун өзүнүн ордуна менен кете бермек. Эми тилекке каршы андай болбой калды деп айталып, ошол сиз айткан туңгуюктан кантип чыгабыз, кантип арылабыз? Бул нерсе үчүн келиңиздер, мага көргөзүп берейин аз как раз. Мисалы, көрүнө эле атат да көрүүчүлөр. Суу көрүнүп атат. Стакандар же. Стакандар көрүнөт. Мынакей. Жалпы мына стакан биз ошол адам баласы мынакей. Гүлдү бир аз жылдыра турат окшойм. Хорошо. Ушул болсо салфетканы бул сен таарынычтарың, проблемаларыңдын баардыгын алалы дейли да, мусор таштан деп элестетсек, сен төрөлгөнүңдө эле обидаларың менен төрөлбөйсүң да, таптаза мүрөксүң, туптунуксуң. Сен каждый день өзүңө ар түрдүү мындай таарынычтарды топтой бересиң да. Мисалы, апаңа таардың, атаңа таардың, анан бала чакта бирөө сени уруп койду, анан бирөө сени таарынты, анан өзүңө ишенбейсиң, эч нерсе сага жакпайт. Ушинтип отуруп, баягы өзүбүз жашоодо болгон бүт жаман учурларды өзүбүзгө топтойбуз. Анан муну сиз айткандай суроону бере атпайсызбы? Ошол суроону берсеңиз, мен кантип арылам дейт да. Арылам десе эле мен азыр бир методиканы же бир нерсени айта калсам, ошо чечилип калса, решениясы чыгып калса дейт. Чын-чынын алганда, мисалы, мен азыр бир методика айтамбы, китеп окуйсуңбу, же башка бирөөлөр тоого чыгып бакырып келишет, же болбосо каткырып күлөт, аялдар болсо шопинг менен занимаются, ошону менен эле чечилип калат деп ойлошот да, чын-чынына келгенде андай эмес. Сен эгерде ошол нерсени жасай турган болсоң, баары бир иштебейт. Неге? Мына мен психолог. Но психолог эми бул өтө катуу болушу мүмкүн, бирок это мусорное ведро да, сен таштанды чакага окшошсуң. Бирок с мусорным пакетом. Бул дегени сен илимиң бар, билимиң бар, өзүңдү кийин эптей аласың. Келгенде психологко сен келип эле өзүңдүн ичиңдегилерди төгөсүң. Төгүлсө, төгүлүшү ушул эле болду. А калганын болсо акырындык менен психолог сенин ичиңден камырдан кыл жууругандай эле чыгарып алат. Ну, допустим, баарын чыгарып бүттү деп элестет. Анан сага уже билимди, илимди, башка нерсени мына жака куйса болот. Ошондо тунук болот. А эгерде сиз айткандай азыр мен жөн эле сразу бир методиканы айтсам, же китеп окусуңбу, же башка бир жакшы нерселерди кылсаң, бул мындай көрүнүшкө кабылат. Эмнени көрүп атабыз бул жерде? Бул жерде салфеткалар, таштандылар азайып атат. Место бош калды, бирок жоголгон жок. Сен ага таза нерсени койдуң, мисалы китепте окуган нерсең же жакшы бир нерсени койдуң, бирок ал дагы сенин ичиңдеги травмаларың менен аралашып, наоборот, суу дагы боп-боз болуп калды. Убакыттын өтүшү менен суу буланып чыгып кетет. То есть окуганың эсиңден чыгат. Мисалы курстарга барасың, мотивация аласың, тренингтерди окуйсуң, бир айга чейин жетет, анан чөтө дагы мурдакы состояние түшүп каласың. Бул дегени суу буланып чыгат, салфетка кайра өз ордуна келет, анан сен дагы грубо айтканда психовать этип жүрө бересиң, нервничать кылыпчы. Ушуга байланыштуу. Ошондуктан бул нерсени мүмкүнчүлүк болсо, жок дегенде бир жолу психологко барып, чечип, кандай иш кылыш керек, эмне жасаш керек, ошол оңураак болот. Баягы балалык травмаларды айтып коюп атпайбызбы? Анан аны өз алдынча демек чече албайсыңбы? Аны сөзсүз түрдө психологко барыш керек. Ооба, эгерде чече алганда ошончо адам өз алдынча чечмек. Себеби мен азыр өзүм тез окуу боюнча да тренер болуп эмгектенем. Мисалы мен өзүмдүкүн дагы айтсам, китепте эле ошо өз алдынча дегенде эми китеп аркылуу, интернет аркылуу да бир мүнөттө 20 000 сөз окуй алам. Если бу мен өзүмдүкүн өзүм чече алганымда, ошол китеп эле окуп эле чече алмакмын да. Же ушунча адам дүйнө жүзү боюнча чече алмак.
бирок бул нерсе ишке ашкан жок. Демек оңурагы психологко кайрылганы болот. Мен эгерде өзүм психолог болбосом да бул сөздү айтмакмын. Жакшы. Анан мисалы дейли, азыр балалык травмаларды оңдоп жүрөбүз, психологко барып жүрөбүз, бирок кээдемтип ойлойбуз го, мисалы менде балалык травмалар жок эч кандай, менде бардыгы жайында, эч кимге таарынычым жок деп ойлойсуң, бирок психологко барганда сүйлөшө келгенде ошол нерсе чыгышы мүмкүнбү адамдан? Ооба, албетте. Мисалы мындай болот да, биздин баарында балалык чактан травмалар болот. Алтын кашык менен төрөлгөн балдарда дагы баардык нерсесин толук камсыздап бергендерде дагы кандайдыр бир ата-энесине болгон таарыныч келип чыгат. Мисалы ошол эле өзүм психологмун, мен өзүм жөнүндө да клиенттерге айткандан тартынбайм, сиздерге да айткандан тартынбайм. Мисалы Кудайга шүгүр, мен толук үй бүлөдө мээримде чоңойгонмун, бирок ошого карабастан көрсө менде дагы өзүмдүн травмаларым бар экен. Ал травмаларды жок кылгандан кийин сен ата-энең менен канчалык жакын болсоң да, травма жок болду, ортоңордо да барьер бирөөсү чечиле берет. Түшүнүктүү. Сонун Халиман суроолордун баарын берип алдың окшойт. Аябай суусап калган окшойсуң психологдорго. Негизинен баягы айтып атасыз, адам баласынын ичиндеги таштандыларды алып чыгып тазалаш керек деп. Анан баягы аябаганда оор таштандылар болот да. Тазаланбаган таштандылар болот деген сыяктуу. Ошол тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Баягы психологдун алып жетпеген учурлар болот да. Ошондойлор кездешеби, анан эмнеге байланыштуу бул себептер? Кездешет, албетте. Мисалы айта кетсек, атасы менен кызынын мамилеси жакшы болгон эмес деп алалы. Кызга өтө жаман мамиле кылган, аялына тагыраак айтканда апасынын урганын көрүп чоңойгон кыздар бар. Ошолор менен жок дегенде 3 жылдан 7 жылга чейин иштеш керек психолог мененчи. Бирок кээ биркилер ошончо узак мөөнөт кээ биркилер эмес, эми баары эле мындай көп убакытты бөлө алышпайт да. Бирок ошого карабастан аны эгерде жок кылганга дагы мүмкүнчүлүк болбосо, сен ошол болгон учурду, ситуацияны, таарынычты кардарга, клиентке туура жеткирүү менен жок дегенде таарынычтарын жок кылууга мүмкүнчүлүк болот. Себеби мисалы өмүр бою атасын жек көрүп, жинекелеп, ага кыжырданып жүргөндөн көрө жок дегенде таарынычты ала аласың. Бирок ата менен болсо мамилеси оңдолбой калышы деле толук ыктымал. Көп убакытка созулуп кетет деген бул ошол түздөн түз кардардын өзүнө тиешелүү деген сөзбү, же болбосо психологдун абалы бир аз начар деген сөзбү? Бул жалпы жок, психологдун абалы албетте жакшы болсо, иш тездейт. Клиент менен болгон. Бирок эч кимдики бир эле консультацияда же 3-4 эле консультацияда чечилбейт. Себеби мисалы менин орто эсеп менен алганда кардардын жашы 28де болсо, ал 28 жылдан бери топтоп жүргөн нерсеси менен келет да. Аны сен бир күндө эле же бир саатта эле жок кыла албайсың. Мисалы элестетиңиз, бир жерде 28 жылдан бери таштанды ташталган болсо, сен аны бир күндө алып бүтпөйсүң да. Ошого эле окшош нерсе бул кардар канчалык тез сен айтканыңды кабыл алат, канчалык тез өзгөрө алат. Биз бардык нерсени келгенде менин жумушумда мен сага эч кандай кепилдик бербейм деп эле айтам. Себеби анын оюну, травмасыны, мышлениясыны өлчөп болбойт да. Ошондуктан биз ага убакыт айтабыз өзүбүз. Ушундай убакытта болжол менен сиз ушул травмадан чыгышыңыз мүмкүн деген. Дал ушул айтып атпайсызбы, таштандыны чыгарыш керек деп. Ал кандай ыкма менен чыгат, кандай ыкма менен чыгарасыздар негизи? Бул жакта психологияда психологмун деп эле иштей бербесиңден өзүңдүн тармагың болот, направлениялар. Мен гештальт терапевт болуп иштейм, кошумча транзактный анализдин өзүнүн методикаларын колдоном. Эми жалпак тил менен айтканда, сен клиент менен сүйлөшүү менен аны таамай так суроолорду берүүнүн негизинде ичиндеги жаткан эч бир айта албаган нерсесини чыгаруу болот. Мисалы келгенде эле мен азыр бир күндө эң кош бойлуу болгонума байланыштуу гана 3-4 клиент кабылдабасам, 5-6 клиент кабылдаган болсом, баары жаңы болсо, отурганда эле ыйлап башташат баардыгы. Отурду, мен эмнеге ыйлап атам деп баары таң калышат да. Бул нерсе ошо психологдун туура суроо берүүсүнүн негизинде. Сонун. Эми жалпы ошол таштандылар тууралуу сүйлөштүк. Эми бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр арасынан ошол таштандыларды кантип чогултуп албоо керек? Кантип жашаш керек? Ошол тууралуу жооп берсеңиз. Бул аябай оор суроо, себеби
мындай кантип туура жашаш керек эле деп койдук да. Себеби психологияда туура же туура эмес, жакшы же жаман деген нерсе жок. Сен эмнени туура деп эсептесең, ошол туура, эмнени жаман десең, ошол жаман болуп кете берет. Кааласаң таштанды чогуу. Ооба. Бирок бул нерсеге көбүрөөк адамдардын оюн укпаган, сен өзүң менен өзүң болгон, өзүңө ишенгениң, самооценкаңдын адекватный болгондугу бизди көбүнчө таштанды чогултпаганга жардам берет. Менин өзүмдүн Инстаграмымда мисалы күн сайын эле жалган айтпасам ушул сөздү колдоном да, ушул самооценкаңа иште деп. Потому что сен өзүңө берген баадан бардык нерсе көз каранды да. Ай, сен кызыл помада коюп алыпсың десе эле кыздар эле кетет да, кыздарчы ошол эмне болуптур, мен кызыл помада койдум, мага жакты деп койгондун ордуна кечке ойлонуп жүрөт да, ошол кызыл помада менен мен эмнеге койдум же чачымы ошентип эмнеге жасап алдым деген сыяктуучу. Ошондуктан мен айтар элем, самооценкага көбүрөөк иштейбиз и эл эмне дейт деген установкадан арылганыбыз жакшыраак. Ошондо мисалы кызыл помада деп айтып калбадыкпы? Кызыл помада коюлгандан кийин комментарий берилди, коюп алыптырсың депчи. Анан ооба кызыл помада коюп алдым деп айтып коюу ошол маселени чечеби же болбосо чын жүрөктөн ишенүү керекпи ошол нерсеге? Ким ишениш керек? Койгон киши же айткан? Койгон киши. Ал өзү кызыл помаданы коюп атканда эле ойлонуп койгон. Анын оюнда кызыл помада койгон туура эмес болгон. Ошону койду. То есть уюткусу ичинде болгон. И так сомнение менен кетип баратат. Өзү ишенбей, мен ушул кызыл помаданы бекер эле коюп алдым да, мени адамдар эмне деп сүйлөйт болду экен деп. Өзү мурда эле ишенбей кетип баратат. Ай, башка жактан комментарий келгенде ага подтверждение болуп атат. То есть уже коркуп баштады ошол нерседен. Кызыл помада дегенден бул бүткүл эле сырткы келбетти алсак, бардыгын эле ошондой. Мисалы, чачым жакшы эле болду экен деп анан чачың бир аз оңдоп алсаң болмок десе, болду, всё. Мага уже подтверждение келди, демек мен жаманмын, мен отстоймун, бул нерсени мен туура эмес кылыпмын деген ойго алып келет. Демек эл эмне дейт дегенден биз арылышыбыз керек болот экен да. Ооба, бирок бул өтө кыйын. Туура айтасыз. Ыраазычылык билдиребиз. Чынын айтсак, психолог менен 45 мүнөт убакытты талап кылган суроо жооптор бар болчу, бирок эфирдин кыскалыгына тиешелүү. Бир эркин микрофон кылып, тажрыйбалуу кеңешиңиздерди айтып өтсөңүз, ошондон кийин эфирди жыйынтыктай берели. Баарына пайдалуу болуш үчүн анда мен бир кичинекей тестти сунуштаганга уруксат бериңиздер. Азыр биздин баарыбыздын эмоционалдык состояниябыз, эмоционалдык акыбалыбыз ойноп атпайбы жаз келгендигине байланыштуу. Ошол бир кыскача тест кылып берели. Бул сиздер да жасап көрсөңүздөр болот. Как раз алдыңыздарда калем сап менен бараңыздар балким. Азыр сиздерге 1 мүнөттүн ичинде тапшырма берем. Вулкандын сүрөтүн тартыңыздар. Вулкандын сүрөт тарта албагандарчы? Бул сүрөтүңүздөрдүн кооздугу, жанын идеалдуулугу маанилүү эмес, маанилүүсү ошол вулканды кантип тартасыздар. Ошондой эле сиздердин телекөрүүчүлөр дагы тартып көрсөңүздөр болот. Аягында болсо, мен эмнени билдирет, ошону айтып берейин сиздерге. Келсер, ардактуу телекөрүүчүлөр, вулкандын сүрөтүн тарталы, кол астыбызда калем дептер боло турган болсо, анда бачым ушул нерсени аткара кылалы. Сөз түрдө жарым сааттык сүрөт тартуу кажети жок. Ооба. Колдон келишинче аттактан, Бул сүрөттү идеальный кылып тартпаш керек. Жөн эле вот сен вулканды кантип элестетесиң, ошону эле тартыш керек. Кыска мүнөттүн ичинде 1 мүнөттө ручка менен эле тартылат. Бир эле көк ручка менен, кызыл ручка менен эч кандай краскалардын, эч кандай түстүү карандаштардын кажети жок. Кимиңиздердики даяр болсо берсеңиздер, мен сиздердикине мисал кылганча телекөрүүчүлөргө айтып берейин. Ручкаңызды берип турсаңыз. Сиз жөнүндө айта берейин да. Айтыңыз. Бул вулкан, бул өз чындыгында сиз болуп эсептелинесиз. Эмоционалдык акыбалыңыз дегенден кийин, демек сиз түшүнүүңүз болуш керек. Бул ичиңизде эмне болуп аткандыгы. Мисалы, сиздики азыр өзүңүз сүрөттөсөңүз, бир аз. Не болуп атат вулкан? Атылып атабы уже? Атылып атат. Атылып бүттү. Атылып атат. Бул деген мен ичимде эмоциям көп, мен ошонун баарын чыгарып атам, мен жиним келип атат. Мен азыр мындай в расцвете сил деп коет го, орусча ошого окшошураак. Мунун эки мааниси бар. Бирок мунун жалындуулары болсо, мен чечилбеген проблемаларым көп, ошону эртерээк, тезирээк чечеличи деген. Бирок вулкандын чоңдугу мени кубандырат, бул өзүңүзгө ишенгениңиз жөнүндө айтып атат. Себеби кээ бирлер бир бурчуна тартып коюшу мүмкүн, кээ бирлер барактын бир четине эле тартып койчу, кичинекей кылып тартып коюп, чоң баракты берсең деле. Бирок мына кошумча сиздин куштарбы же бул ошодон чыккан жалынбы, булар болсо
менин проблемам көп, мен проблемаларга өтө мындай жүрөккө жакын алып алам, майда чүйдө проблемаларда мындай тезирээк чечишим керек деп көп маани бергениңиз жөнүндө айтылат. Меники ошо кичинекей бир бурчокко окшойт. Эми бул тесттин чындыгы 90%, 100% эмес. Албетте сүрөт менен эле сен ушундайсың дегенден алысмын. Бирок бул жок дегенде сиз жөнүндө бир аз болсо да маалымат берет. Мындай көбүнчө рисуночный тесттерди биз кичинекей жаш балдарга көп колдонобуз, сүйлөбөй койгон учурларда. Сиздики болсо өзүмө ишенбейм, мен өзүмө жакпай атам, же болбосо мен азыркы учурда депрессиядам же стресстен мен чөгүп турган акыбалдамын дегенди билдирип атат. Бирок ошол эле учурда сиздин кесиптештигиңизге салыштырмалуу сиз көбүнчө өзүңүздүн эмоцияларыңызды өзүңүздө эле калтырып коёмун деген сүрөттү билдирипсиз. Түшүнүктүү. Рахмат чоң. Билип алдык окшойт өзүңүздө кандай болуп атканын. Жакшыраак таанып калган, сизди эртерээк чакырсак жакшы болуп мүмкүн. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздин жумушуңуз аягында чындыгында аябай чоң мааниге ээ болот. Биздин тажрыйбалуу психологдорубуз көп болсо, мен ойлойм, Кыргызстандын жарандары бир аз да болсо дал ошол көйгөйлөрдөн арылат болуш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер биргеликте дал ошол жан дүйнөбүздүн бүгүнкү актуалдуу темасы болгон таштандыларды жоготуу багытында иштеп, жаркын келечекке умтулуу багытына алалы.